Саламатсыңарбы балдар, сандын модулу боюнча дагы эсептерибиз бар. Ошолорду акырына чейин иштеп чыгарып коелу. Так, ошондо мисалы мындайраак татаалаактай берилип кала турган болсо, бул деле баягы үйрөнгөн боюнча эле чыгарабыз. Мына мен бул жакка жазайын кайра. X бөлүнгөн 2 минус 1 модул 5. Муну модулу жок кылып жазабыз. X бөлүнгөн 2 минус 1 барабар 5 же x бөлүнгөн 2 минус 1 барабар минус 5 деп жазып алабыз. Демек ушуну эле модулу жок кылып бир жолу жазабыз. Анан модулу жок кылып экинчи жолу жазганда муну терс кылып жазып алышыбыз керек экен. Ошондо минус 1ди бул жакка алып өтсөк, x бөлүнгөн 2 барабар 5 плюс 1 болуп калат. Себеби минус 1 бул жакка өтсө плюс болуп өтөт да. X бөлүнгөн 2 барабар 6. Анан 2-ни бул жакка көбөйтүп коебуз. X барабар 12 болуп калат экен. 2-ни 6-га көбөйтсөк 12. Бул биринчи мааниси X'тин. Экинчисин чыгарабыз. Минус 1ди бул жакка алып өтсөк, плюс 1 болуп өтөт. Ошондо мындай болуп калат дагы. X бөлүнгөн 2 барабар модулу чоңдон модулу кичинекейди алабыз. Эгерде белгиси 2 башка болсо 5тен 1ди алсак 4 болот. Анан модулу чоңдон белгисин коебуз. Минус 4 болот экен. Кайра муну бул жакка көбөйтүп койсок, x барабар минус 8 болот экен. Бул x'тен экинчи мааниси болот экен. Так, улантабыз. Ошондо кийинкини алсак, 6x бөлүнгөн 5 минус 4 модул барабар 3 болсо, модулу жок кылып биринчи жолу жазабыз. Минус 4 барабар 3 же дейбиз дагы 6x бөлүнгөн 5 минус 4 барабар минус 3 деп жазып алабыз. Андан кийин минус 4тү бул жакка алып өтсөк, 6x бөлүнгөн 5 барабар 3 плюс 4 болуп калат. Себеби бул жерде минус 4 болсо, бул жакка өтсөк плюс 4 болот. 6x бөлүнгөн 5 барабар 7. Анан 5ти 7ге көбөйтөбүз. 6x барабар 5 7 7 35 болот. Анан x барабар 35 бөлүнгөн 6 болуп калат экен. То есть эки жагын тең 6га бөлүп жиберишибиз керек. Бул биринчи мааниси болду. Экинчи мааниси минус 4тү бул жакка алып өтсөк, 6x бөлүнгөн 5 барабар минус 3 плюс 4 болсо, чоңунан кичинесин кемитебиз. 4төн 3тү кемитсек 1 болот. Анан бул 5ти бул жакка көбөйтөбүз. 6x барабар 5 болуп калат экен. 5ти 1ге көбөйтсек, эки жагын тең 6га бөлүп жиберебиз. X барабар 6дан 5 болуп калат экен. Бул экинчи мааниси болду. Ушу боюнча эле калтырып коебуз. Мына ушундай чыгат экен. Анан кийинки мына акыркы тапшырманы иштеп кое турган болсок, модулду ачабыз. X бөлүнгөн 3 плюс 7 барабар 3 же дейбиз дагы. Анан так, x бөлүнгөн 3 плюс 7 барабар минус 3 деп жазып алабыз. Эки жолу жазабыз. Экинчисинде минус барабар могу санды минус кылып жазып алып, анан чыгарып коюшубуз керек. 7-ни бул жакка алып өтсөк, минус 7 болуп өтөт. X бөлүнгөн 3 барабар 3 минус 7. Андан кийин чоңунан кичинесин кемитебиз. Модулу чоңдон модулу кичинекейди. X бөлүнгөн 3 барабар минус 4 болот. Модулу чоңдун белгисин коебуз. Андан кийин 3тү бул жакка көбөйтсөк, x барабар минус 12 болот экен. Бул биринчи мааниси. Анан экинчи мааниси x бөлүнгөн 3 барабар 7-ни алып өтсөк, минус 7 болот. Минус 7 минус 3 болуп калат. Эки терс сан кошулат, белгиси сакталат деген касиетти колдонобуз. Эки терс санды кошобуз. Минус 10 болот экен. Анан 3тү бул жакка көбөйтүп коебуз. Ошондо x'тин экинчи мааниси минус 30 болуп калат экен. Ушинтип чыгарат экенбиз. Балдар, бул эсептерди көп жолу кайталап көргүлө. Дагы бир жолу айтайын, эскертейин. Адам биринчи жолу жаңы теманы көргөндө 2% гана окуучуга мына мээсине кирет экен. Ошондуктан аны 100% мээге киргизиш үчүн 50 жолу кайталап көрүшүбүз керек. Жок дегенде жарымын киргизели десек 25 жолу кайталап көрүшүбүз керек. Ошондуктан кайталап көрүүнү адатка айландырышыбыз керек.